ilk günden beri bizim Kırgız-Tacik çevrasında Karamık ayılının yanında postu. Şol жерде Çoğalay'da çok çoğalı olup atkan boyunca kansıl çağlar konuğunu barınızlar gördüğünüzler dersler özümüzün mülkçümüzü ödeleşe özümüzün vayskabız жана башкаларды биз тартып келип бул жерде кармап турганга жана элдин коомчулуктун ушул жерде жашаган элдердин Карамык, Каратегит, Жекенди айылдарынын жана түгел эле ушул Чоңалай районунун жашоочулардын коопсуздугун сактоонун негизинде көптөгөн чаралар көрүлдү. Элдер ушул жердеги 3-4 айыл көчүрүлдү. Эми ушул чаралардын баардыгы 2 күн ичинде көрүлгөн болчу. Бүгүн кечеден бери биз ушу коңшу тажик тараптын чегара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы генерал полковник Етимов Саймин Сатарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Кечээки жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүбүз майнапсыз болгон. Ошонун негизинде биз элди көчүрүүгө мажбур болгонбуз. Бирок бүгүн кайрадан ошо жолугушуулар уланып, эртең менен бери бир нече жолу жолугушуп, азыр гана бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жолугушуу майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Ошол протоколдун баардыгы 2 сааттан кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Коомчулук баарын угат, көрөт. Ал жерде 7-8 пункттан турган биздин келишимдерибиз бар, сүйлөшкөндөрүбүз бар. Ошону коомчулук угат. Азырынча мен айтып турайын, биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге токтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына бардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат, элдердин бардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Кечиресиз, анан ушуга чейин деле ушундай келишимдер болуп келгени маалым. Анан ушул акыркы келишим туруктуу болот дегенге канчалык кепилдик бар? Анткени буга чейинки деле келишимди бузуп кечегидей кылып келишти. Мен ойлоймун, келишимдерди кабыл алынган убакыттары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды, биз кабыл алган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Эгерде ошондой келишимдерди бузган тарап биринчи бузса, кандайдыр бир жоопкерчилик дегендей пунктка камтылдыбы дейин дегенде? Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу. Мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз. Контейнерлер боюнча орусча айтып бербейм.